Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен тааныштырып, сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Аны мен Нурдөөлөт Таштанбекұлы айтып берем, саламатсыздарбы. Бакыт Төрөбаев Мирлан Бакировду Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери кылабы. Бакыт Төрөбаев Өнүгүү Прогресс партиясын жандандырып, алдыдагы парламенттик шайлоого кам көрө баштаганын билдик. Жаңы түзүлгөндө көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, кийин парламенттин босогосун аттагандан кийин элден алыстап кеткен Эргешевич партиясын кайрадан саясий аренага кайтып келе алар бекен. Албетте, бул абдан чоң суроо. Кандай айткан күндө дагы Бакыт мырзанын аракет кылып, Өнүгүү Прогрессти кайрадан көтөрөм деп шымалана киришип жатканынын өзү эрдик эмеспи. Эми Төрөбаев партиясына Мирлан Бакиров сыяктуу саткындарды жолотпошу керек. Бакыт мырза досун кыя албай Бакировду Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери кылып салбаса экен деп бизде жан жок. Маалымат үчүн айта турган болсок, азыр мамлекеттик мүлк фондун тескеп министр болуп манчыркап олтурган Мирлан Исабековичти ушул Төрөбаев киши кылган. Аны эч ким танбайт. Эгер Бакыт Төрөбаев жетелеп келип саясатка аралаштырбаганда, Бакиров азыр Жалал Абадтагы банктардын биринде старший специалист болуп эле иштеп жүрмөк. Алган айлыгына кубанып. Бакировчосунан жакшылыкка жамандык кылгандардан Кудай сактаса экен. Баягы Аскат Төлөбердиевдин иши кимди ким көрдү, Быржыбайды там басты болдубу? Унута элек болсоңуз, 2020 жылдын 24 декабрь күнү Бишкек башкы курулуш тармагынын жетекчиси Аскат Төлөбердиев УКМК тарабынан камакка алынган. Ал Бишкек шаарындагы мыйзамсыз курулуштарга уруксат берген жана жер тилкелерин сатууга мыйзамсыз аукциондорду өткөргөн деген кине менен камалган. Кармалганы дурус деңизчи, бирок арадан 5-10 күн өтпөй эле кылмышка шектүү Төлөбердиев 1-май райондук соту тарабынан үй камагына чыккан. Бул көрүнүш баягы айран ичкен кутулат, челегин жалаган тутулат дегенде эле болгон эле. Бүгүн анын камалганына дээрлик жарым жыл убакыт өтсө дагы Аскат Төлөбердиевдин иши эмне болуп жатканы менен эч кимдин иши жок. Кимди ким көрдү, Быржыбайды там басты дегенде эле алакан жайып олтурабыз. Бул Аскат Төлөбердиев мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун мурдагы башчысы Ринат Төлөбердиевдин бир тууган агасы. Эсибизде министр болуп турган Ринат Төлөбердиев тиешелүү Киргизия бир аймагынан декларациясына кирбеген хан сарайлары табылган. Булар байлыкты болушунча жыйып эле жакындарына каттата берген көрүнүштөр да массалык маалымат каражаттарында кеңири айтылып келет. Бирок тиешелүү тармактагылар Аскат Төлөбердиевдин ишин көз жазымда калтырып жатканы бизди таң калтырат. Мамлекеттин канын соргон ушундай мите курттардын айынан өнүк албай өмгөктөп атканыбыз жалганбы? Мени бийлик аябай текшерген. Мындай пикирди бүгүн 28 майда Назар Ньюс маалымат агенттигине Бишкек шаарынын мурдагы мэринин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев билдирди. Мени көптөгөн адам кандай иштеримди жакшы билишет. Мен Бишкек шаардык мэриясында аппарат жетекчиси болуп жүргөндө чоң иштерге аралашууга укугум аз болчу. Кийин деле Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болдум, бирок эч кандай коррупциялык иштерге барган жокмун. Дагы айта кетчү жагдай, мени Ысык Көл облусуна губернатор кылып жиберерде бийлик аябай текшерген. Эч кандай менин каталарымды табышкан эмес. Себеби мен мамлекетке ак кызмат кылган адаммын. Эгер мен 1 метр жер же дүкөн алган болсом, ошону тактап адамга бергенге даярмын. Менин бир дагы бизнесим, фирмам жок. Катардагы элдер сыяктуу айлык маянага иштеп жашап келем. 1997 жылы чакан бизнес баштап, бир үй алып эле токтотуп, мамлекеттик кызматка иштеп кетип калдым. 2018 жылга чейин 8 жылдай жеке ишканаларда иштедим. Мага карата айтылып жаткан сын пикирлерге көңүл деле бурбайм. Айткандар айта берет. Бозгундагы Сапар Исаков Москвага баасы $30 миллион клиника курду. ТЭЦти модернизациялоо жана тарых музейин реконструкция кылуудан ири өлчөмдө акча каражатын уурдап, мамлекетке зыян алып келгени боюнча камакка алынган Сапар Исаков Москвага баасы $30 миллион турган клиника курду. Бул тууралуу журналист Гүлжан Шериповаева Фейсбуктагы социалдык байланыш тармагындагы баракчасына жарыялады. Исаков 2020 жылдын 6 октябрындагы башаламандык учурунан пайдаланып, өлкөдөн качып кеткен. Токтогул Какчекеев Тажикстан менен соода сатыктарды бузууга болбойт. Тажикстан менен чегараны убактылуу жабуу чечими туура болду. Анткени контрабанда, наркотрафик дегеле эң баштык уурулук жол менен өтүп жаткан нерселерге толук тыюу салуу керек. Бирок эл аралык нормалар сакталышы маанилүү. Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы келишимдерге ылайык түзүлгөн соода сатыктарды, карым-катнаштарды бузууга болбойт.
Укуктук мыйзам чегиндеги иштер улана бериши керек. Негизи адамда жалпы гуманитардык адамгерчилик сезими болушу керек. Эгер контрабандалык жол менен өтүп жаткан товарларды кармаса, аны тиешелүү органдарга өткөрүп бериши шарт. Өзүм билемдикке салып, аларга карата кандайдыр бир жаза берүүгө жөнөкөй жарандардын укугу жок. Бардык маселе мыйзам жолунда чечилиши керек. Ал эми мындай көрүнүштөр эң баштык жолго түшкөн элдин санынын өсүп жатканынан кабар берет деп билдирди Токтогул Какчекеев. Алмазбек Акматалиев ротацияланган акимдерди көп эле коркута бербегилечи. Акимдер тандалды, дайындалды, шылтоо издебей, белди бекем бууп, активдүү болуп иштешсин. Мындай пикирди саясий талдоочу Алмазбек Акматалиев билдирди. Ротацияланган акимдерди көп эле коркута бербегилечи. Бөтөн эл башка жер айырма чоң кантер экен дегендерди айтып, Кыргызстан кичине эле мамлекет. Бардык жерде кыргыз жарандары жашайт. Проблемалар деле окшош эле. 1,5 миллиард эли бар Индия болуп кеткенде эле акыл үйрөтүп жатабыз. Акимдер тандалды, дайындалды, шылтоо издебей, белди бекем бууп, жигердүү иштешсин. Убакыт жок көнгөнгө. Баарына ийгилик каалайм деген Акматалиев. Азиз Сурахматов жогорку кеңештин мурдагы депутаты Кудайбергенов менен биргеликте коррупциялык схеманы колдонуп, мыйзамсыз иштерди жасаганы аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Маалыматка караганда Сурахматов тууганы менен биргеликте Борбор калаанын түштүк бөлүгүнүн эң кымбат аймагынан 15 гектар жерди жеке менчигине өткөрүп алган. Мындан тышкары Бишкектин ар кайсы бөлүгүнөн жер участокторун узак мөөнөткө ижарага алып, туугандарына аффилийленген тараптарга каттаткан. Жердин көп бөлүгү курулуш компанияларга кымбат сатылган. Калганына кафе, ресто бар, көп батирлүү турак жайлар курулган. Натыйжада Сурахматов менен Кудайбергеновдун туугандары байлыгын бир нече эсеге көбөйтүп, миллиондорду чапчыган объектилерге ээ болушкан деп айтылат маалыматта. Башкы прокуратуранын Сурахматов менен Кудайбергенов боюнча топтогон материалдары кылмыш жаза кодексинин коррупция жана мыйзамсыз баю беренелери менен кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестерине каттоого алынды. Учурда сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Баткен облусунун Лейлек районундагы интернационал айылынын тажик туткунунда жүрүп келген тургундары жардамга муктаж. Бул тууралуу Галина Ан билдирди. Анын айтымында 30 апрелде чек ара жаңжалдары учурунда тажик тарап барымтага алган 5 кыргыз жаран учурда улуттук госпиталда дарыланып жатышат. Алардын психологиялык абалы начар. Алардын суроосу эч кандай чечилбей жатат. Райондун акими аларга 8.000 сом берем деп убада берген. Бирок берген эмес. Алар акчасыз оорукананын боткосун жеп жатышат. Нан, айран, консерв алып келүүнү суранышат. Эркектер ачка. Бул жерде алардын туугандары же достору жок. Акча деле жок. Кээ бирлеринде өзүн өзү өлтүрүү жөнүндө ойлор бар, деди Галина Ан. Интернет желесиндеги сайттардан алынган маалыматтар мына ушулар болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 7 каналдын YouTube'дагы, Facebook'дагы жана Instagram'дагы баракчаларына катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздө кеткен маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.